Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Кыргызстандын 2016-жылдагы экономикасынын өнүгүшүнүн жыйынтыгында 3,5% өсүшү күтүлүүдө. Бирок акыркы эсептөөлөргө караганда 2,2%дан ашпайт. Тилекке каршы биз ата мекендик ишкерликтен күткөн мыкты ийгиликтерди ала алган жокпуз. Улуттук статистика комитети билдирет. 2016-жылдагы январь-март айындагы чет өлкөлүк инвестициянын түздөн-түз келиши былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсе төмөндөгөн. Мындан мамлекет жоготууга учурап жатат. Эң башкысы ак ниеттүү ишкерлер жоготууга кабылып, бул жарышта жеңилип жатышат. Эл аралык каржы корпорациясынын изилдөөлөрүнөн Кыргызстандагы инвесторлордун 1/3 мамлекеттик органдардын иш аракетинин айынан өздөрүнүн салымдарынын көлөмүн сактап кала алышкан эмес. Бул өтө кейиштүү, тынчсыздануу керек, тынчсыздануу. Сандар өжөр болот. Ошондуктан алар бизде инвесторлорго бейиш жыттанбагандыгын айгинелеп турат. Азырынча дүң салымдагы байкала элек. Ал эми өлкөбүздөгү чет элдик капиталдын өкүлдөрү дүйнөлүк экономикалык өсүштүн токтошу учурунда тышкы күтүүсүз абалдан тышкары кыргыз экономикасынын өзгөчөлүгүн дагы башынан кечирүүнү улантышууда. Анда экономикалык милдеттерге тагыраак айтканда бизнеске эч кандай тиешеси болбогон маселелер жүктөлүүдө. Нет какой-то четкой координации в действиях. Биздин өкмөт түзгөн структуралардан иш аракеттеринде өз ара так макулдашуу, улантуучулук жок. Жада калса жеке планда дагы. Сөзсүз олуттуу инвесторлор келгенде аларды биздин мамлекеттик ишмерлер, жетекчилер менен жолугушат. Жаңы келгендер менен таанышуу чечими деле бар. Ушунун баары эле ишеничти кетирет да. Надо знакомиться, это тоже подрывает, так сказать, доверие. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 25 жылы ичинде 29 өкмөт башчы алмашкан. Бул башкалар сыяктуу эле рекордтук сан. 2010-жылдагы апрель төңкөрүлүшүнөн кийин өкмөтүбүз 6 жолу өзгөрүлгөн. Жергиликтүү бизнес дагы аксап турат. Ал эми чет элдик инвесторлорго мындай саясий туруксуздуктар дагы эртеңки күнгө ишеним жаратпай жатат. Надо, чтобы система работала очень просто. Болгону система абдан жөнөкөй иштеши зарыл. Жеңил ачык иштөөгө ылайыкташы шарт. Салык ченемдери бизде жогору деле эмес. Бизде өтө эски чаташкан башкаруу бар. Мына ошолор талкалап жатат. Администрирование. Это вот нас губит. Инвесторлорго укуктук суроолор, аткаминерлер менен талаш-тартыштар, уюштуруу жана көптөгөн маселелерин чечүүгө ишкерлер бирикмеси жардамга келет. Акыркы учурда бул жерде мамлекеттик структуралар менен тил табышуу чындыгында эле кыйындап калган. Например, как недавний закон о том, что иностранные посетители... Мисалы, жакынкы учурдагы чет элдик жарандардын 5 күн ичинде каттуу отун өтүшү тууралуу мыйзамдын кабыл алынышы сөзсүз түрдө олуттуу меймандардын этият болушуна жана менин оюмча биринчи кезекте туризм тармагына терс таасир этти. Сказалось уже на туризме в первую очередь. Бизнесмендер экономика маселелери саясий акыйнек айтышуу алкагында эмес, ишкер чөйрөдө чечилиш керектигин бир ооздон айтышууда. Ал эми бул арада бизнес жана анын реалдуу көйгөйлөрү көңүл сыртында калууда. Жалпысына алганда системанын өзүндө эки башка элемент бар. Экономика жана саясат. Экономика бул фундамент, бул базис, саясат надстройка болуп саналат. Ал эми саясат негизинен экономикалык абалга көз каранды болот. Бирок ошол эле учурда саясат экономикага карата баштапкы ролду ойнойт. Политика зависит от состояния экономики. Ал эми министрлик кызмат ордуна жалпы күрөштө стратегиялык маанидеги кумтөр маселеси өзүнчө бөлүм менен каралууда. Ушуга чейин экономикабыздын флагманы боюнча саясий талаш-тартыштарынын айынан бир канча өкмөт башчылары кызматынан айрылды. Ал эми биз эң башкы белдүү инвесторлорду деле ушул токен тармагынан күтүп жатабыз. Өлкөбүзгө инвесторлордун келүү жагдайлары стандарттуу болуп саналат. Адегенде жогорку даражалуу кызматкерлердин тоодой бийик убадалары, бюрократиянын жоктугу, убарагерчиликтин аздыгы, бардык деңгээлдеги маселелердин чечилишине толук колдоо көрсөтүү айтылат. Анан акча которулгандан кийин абал түп тамырынан бери өзгөрөт. Инвестор бардык көйгөйлөрү менен өзү калат. Натыйжада инвесторлордун агымы азайып, ага ылайык казына бошоп жатат. Чет элдик инвесторлордун келбей жатышынын негизги себептери: коррупция, бюрократия, жергиликтүү калктын адилетсиз мамилеси, инвесторлорду саясий оюнга тартуу, инвестициялык долбоордун аткарылбашында аткаминерлердин жоопкерсиздиктери, жогорку тобокелдиктер, иштебеген мыйзамдар.
Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, эгерде ишкерликтен жогору иш чараны талап кылып, тоскоолдук жаратпай, иш ыкмаларын дайыма өзгөртүп турганда гана өнүгүп өсөт жана өлкөбүздүн жаңы каржы агымдарына да тоскоолдуктар жаралбайт. Ошол эле КМШ өлкөлөрүнүн көбүндө чет элдик капитал эч жактан бери эле эки тарапка тең пайдалуу шарттар алдында адаттагы эл аралык ишкерликтин сценарийи боюнча тынч иштеп жатат. Азырынча бизде болсо иштер сөздө калууда. Вот то, что мы изменения вносим, да? Мына азыр өзгөрүүлөр киргизилүүдө. Эми долбоор парламентте каралып, ыңгайлуу шарттар кошулду. Анда ар күнү тартип коргоо органдары же салыкчылар текшербейт жана эки түрдүү эсеп түзүү талап кылынбайт. Мына ушулардан качуубуз керек. Балким бул бизнести Кыргызстандын аймагында жана Евразиялык биримдикке жалпы дүйнөлүк экономикага ачык чакырууга мүмкүндүк болуп эсептелет. Чет элдик инвестиция ачык айкын каржы кирешелеринен башка бул жумуш орундары, жаңы технология, жаңы идея. Демек бул өнүккөн өлкөлөрдөгү ички дүң өнүмдөн 60-70% түзгөн чакан бизнести колдоо болуп саналат. Мисалы, ошол эле штаттарда чакан ишкерликте ири бизнеске караганда орточо эсеп менен 2 эсе көп адамдар эмгектенишет. Если мы не сумеем наладить, в первую очередь... Эгерде биз чакан жана орто бизнестин деңгээлин туура жолго коюп, аялуу калктын өздөрүнүн жеке иши, өз бизнеси болуусуна шарт түзүп беришибиз керек. Алар өздөрүнүн чакан фирмасы, кичинекей дүкөнү, кичинекей күркөөсү, жери же акциясы болуп, андан ары өнүктүрүүнү ойлошу зарыл. И могли, чтобы дойти идти. Бул арада бир бай жана бактылуу өлкөлөр рейтингинде Кыргызстан канчалык акылга сыйбаса да Орусия жана Казакстандан ашып кеткен. Бизде билим берүүнүн деңгээли, саламаттыкты сактоо, жеке эркиндик, социалдык капитал жана айлана чөйрө боюнча көрсөткүчтөр мыкты. Ал эми башкаруу чөйрөсүндө, ишкерлик жаатында жана коопсуздукту камсыздоодо башка өлкөлөрдөн бир кыйла артта калуудабыз. Демек, алдыда көп иштер бар. Чет элдик ири капиталды тартууну үйрөнүшүбүз керек. Аларды качырбай, убактылуу пайда үчүн тоскоолдуктар коюлбашы зарыл.